саламатсызбы Мерим? Саламатсызбы. Жакында эле Америкадан окуудан кайттыңыз. Кыргызстанга, Ошко өзүңүздүн шаарыңызга келип тез эле көнүшүп кеттиңизби же бир аз кыйналдыңызбы? Кандай болду? Чынын айтсам, мага көнүш өтө эле кыйын болгон эмес. Менде Америкага барганда кичине көнүш кыйыныраак болду. Ал жакта жаңы нерселер бардыгы. Бул жерде уже төрөлгөндөн бери жашап жүргөнсүз, анан тез эле көнүп кеттим. Бирок албетте мындай ситуациялар болот да, кырдаалдарда кээде мындай удивляться эцип кетесиз. Депчи баягы Америкага 1 жыл жашап көнүп кеткенсиз да. Ошого так адаптация жакшы эле өттү. Жакшы, ал жакта сиз окуп, анан жашап жүрдүңүз да. Кантип барып калдыңыз? Окууга кантип тапшырып калдыңыз? Тажрыйбаңыз менен бөлүшсөңүз. Ал жакка ошо Flex программасы менен барып калдым. Бул программа жөнүндө мен өзүм 1900 деп коеюн да, 2019-жылы бир эжемдин жакын досу болчу. Анан жакын досунан угуп калгам. Башында Flex жөнүндө билгенде эч качан мындай каерден барам, эмне кылам, каерден тест тапшырам билчү эмесмин да. Анан тырмышып ар бир баягы Flex'ти бүтүрүүчүлөрүнө жазып берчүмүн да. Толук маалымат алгандан кийин анан ошо 8 сентябрь бардым окшойт. Барсам Кереметтөө мектебинде аябай адам көп. Ошо Кереметтөө мектебин арендага алып, ошол жерде полностью өткөздү да англис тилинин тестчи. Анан кийин ошол жерде турам, адамдар көп, бирөөлөр англисче сүйлөп атат. Эч мындай чоң эле адамдардан алардын жанында өзүмө бир кичинекей англис тилинде эле кичине билген кыз болуп, деп отургам да. Анан кийин бир малда бир кыз жолугуп калды. Аябай мындай сылык сүйлөгөн, мындай назик кыз экен да. Ошол үнү менде эсимде калып калыптыр. Анан ошол кыз менен биринчи турду өтүп, анан кийин ошодон кийин көрүшкөн жокпуз. Биринчи турда ошо англис тилин тапшырып, анан кеттик. Кийинки күнү тесттин результаттарын көргөнү бардык да. Анан мен барсам, менин фамилиям жок да. Анан кийин болсо аябай баягы буга чейин кыялданып, Америкага барам деп өзүнчө кыялданып баргам да биринчи турга. Анан дагы биринчи турга англис тилин гана готовить этпей, комуз да үйрөнүп баштасам болобу? Америкага барсам мындай комуз чертип берем да аларга, улутумду көрсөтүшүм керек деп. Ошентип биринчи жыл өтпөй калгам. Кийин 2020-жылы ошол каттуу даярдык кылдым. Өзүм англис тилин үйрөнүп баштадым. Бул Flex'ке эмне керек деп суроо берип аткам да. Анан бул Flex'ке бул сиздин англискиңиз канчалык деңгээлде билесиз эмес, сен кандай адамсың, ошол керек экен да. Мындай кандай адамсың, сен биринчиден өзүң мындай жеке өсүшүң керек да. Мисалы библиотекаларга барып китеп окуп, ар түрдүү мына Оштогу болгон организацияларга барып, ыктыярчы болуп берем силерге. Главное, чтобы мага мындай опыт болуш керек депчи, мындай адамдар менен кантип сүйлөшүштү, адамдар менен кантип иштешти үйрөнүшүм керек деп айтып, анан кийин ошентип ыктыярчылык менен заниматься эттим 1 жыл. Анан англис тилинде үйрөнүп баштадым. Flex ачылганда уже 1 жылда 1 жолу ачылат да алчы. Кийинки жылда тапшырдыңыз. Кийинки жылы тапшырдым. Анан тапшырып, ошентип биринчи, экинчи, үчүнчү болуп атып. Биринчи турда эле өтүп кеткенсизби же анда дагы? Ооба, биринчи тур ошо экинчи жолу тапшырганда уже биринчи турдан да өттүм, экинчи турдан дагы, анан үчүнчү турдан да өтүп, анан уже жаз келди, апрель болчу. Анан кийин мен курста отурган болчумун да, анан кийин бир малда досторум айтып калды, жазыпчы, уже Кыргызстанда чалып атыптыр өткөн адамдарга депчи. Ошо полностью ошол 3 турду тең өткөн адамдарга чалып, мына сиз өттүңүз деп чалышчу экен. Анан мен болсо ошол күнү эле баягы курста отуруп алып, титиреп, телефонду антип коюп койгом да, экран карап коюм да. Чалат экен азыр депчи. Анан кийин эч эле чалбайт. Анан болсо деп анан кийин чыгып, анан уже ал жөнүндө унутуп калдым, өтпөй калсам керек депчи. Анан кийин ошентип кетип атсам эле бир малда эме болуп калды. Пропущенный вызов дейт баягы Flex'тенчи деп анан кайра чалсам, сиз трубканы албадыңыз эле, биз сизге эмнени айттыңыз, сизди поздравляем, вы прошли Flex деп айтып калды. Анан баягы жерден сүйүнүп маршруткага түшүп алгам да ужечи. Анан маршруткада чалытпай, анан маршруткада эмне кыларын билбей, адамдарды кучактай берейин депчи, өзүнчө өзүм иш жерге кое албай, аябай мындай сүйүнүп отурдум да. Эми ал жактагы жашооңузду айтыңызчы. Сентябрда учуп кеттиңиз, башка шаарга бардыңыз, башка адамдары, сиз тааныбаган чөйрө кантип көнүштүңүз, кантип ал жактан сиз өзүңүзгө, менимче ал жакта үй бүлө издейсиз да сиз, сизге бир үй бүлө болуш керек.
кандай үй бүлөгө туш келдиңиз? Эми Flex 1992-ден бери иштеп жүргөн үчүн алар менен ар түрдүү организациялар иштейт. Организациялар бизге үй бүлө таап берет. Ошондой ким үй бүлө, ким студент каалайт, ушу башка мамлекеттен келген студенттерди алат дегенде, ошо үй бүлөлөр өздөрү келип тапшырып, мына биз деп бүт документтер тапшырат, аларды полностью проверять этет. Анан кийин ошентип үй бүлө таат. Үй бүлөнү биз тандабайбыз, бизге таап берет. Анан кийин ошого барабыз. Анан менде көпкө чейин үй бүлө таап албай жүрдүм. Анан таап, анан кийин баргандан кийин ал жерде менде индийская семья болчу да. Индустар болчу үй бүлөмдө. Эми биздин маданияттарыбыз кичине окшошуп кетет экен да. Анан ошо башында барганда үй бүлөгө көнүш өтө кыйын деле болгон жок мага. Алар менен тез эле тил табышып, анан кичине башында эмнеден кыйналдым, бул англис тилинен кыйналдым, анткени бул биз жакта ушул үйрөнүп жүргөн англис тилин кичине эми китептерден үйрөнөбүз да, көп деле сүйлөбөйсүз. Алар уже сүйлөп баштаганда мындай кичине укканга, түшүнгөнгө кыйын болду. Ооба, өзгөрүү болчу. Анан кийин барып, тем более мен индус үй бүлөм болсо, алар дагы өзүнүн бир акценти болчу да. Анан кийин кичине кыйыныраак болгон. Дагы көп мындай культурный шок болот да. Мисалы, баягы аябай магазиндер муздак, мындай же транспорт жок ал жердечи. Биздеги маршрутка 10 сом төлөп эле бир жака кетип каласыз, ал жакта андай жок, өзүң сразу кете албайсың. Бир жума болду барганыма, анан бирок мектепке бара элек болчумун да. Бирок мектебим сайтынан карасам уже башталган экен. Анан кийин ой, мектепке барышым керек экен деп айтсам, анан үй бүлөм айтып калды, биз эми иштеп бошой атабыз депчи, сени ушул кийинки жумадан саар алып барып коелу ишке чейин деп айтат. Анан мен да аларды мындай утруждать этким келген жок. Анан ошо мектеп каякта экен деп анан адресин сурап, анан таап, анда мен өзүм эле бара берейин деп айтсам, кантип барасың өзүң, жаңы жерге келип алып, өзүң адашып кетесиң да дейт. Анан жок, мен өзү Ошто жүргөндө мектебиме жөө эле бара берчүмүн деп анан айтып түшүндүрүп, анан олор болсо ишке кеткенде кой өзүм бара берейин деп анан кийин адресин таап бардым, жөө басып барып, анан өтө эле кыйналган жокмун. Мен мындай өзүм коркуп адашып калам депчи, эмнеден де бул жерде баардык адамдар аябай мындай отзывчивый болот экен, аябай сылык болушат, мындай бирдемкени билбей калсаң түшүндүрүп берет. Сиз барган ошол Flex программасы жөнүндө сурагым келип атат да. Ал кандай болгон программа? Анан кандай пайдасы бар, кимдер бара алат? Программа бул Flex программасы өзү 1992-жылы ушул СССР менен АКШнын ортосундагы мамилелерди бекемдөө максатында ачылган. Аны болсо ушу АКШнын конгресси каржылайт. Студенттер ар бир жылы ушул Кыргызстан, Өзбекстан, бүт ушул СССРдин мурунку мамлекеттеринен барышат. Студенттер ар бир странаданчы. Анан кийин андан башка дагы жакында эле ушу Европанын мамлекеттери да кошулуп баштады. Ошон үчүн биз барганда алар болсо баардыгын каржылайт, биз ага акча төлөбөйбүз да. Биздин максатыбыз, эми биз бул программаны көп адамдар сурайт да, эмнеге бул акысыз депчи, максаты эмнеде деп. Максаты биз ошол жака барып, мындай Кыргызстандын кандай десем элчилери болобуз да. Биз Кыргызстан жөнүндө айтып беребиз, Кыргызстандын маданияты менен бөлүшөбүз. Кыргызстанды таанытат турбайсыздар? Ооба, таанытабыз мындайча айтканда. Анан кийин билим дагы алып келесиздер. Ооба, билим дагы алабыз. Алар дагы, анан биз дагы Америка жөнүндө дагы буга чейин кинолордо, мультиктерде эле көрүп жүргөнбүз да. Анан Американын чындап кандай экенин көрүп келесиз. Мындайча айтканда, адамдардын, ошо студенттердин, жаш эле окуучулардын кругозорун көбөйткөнгө эме кылат да, аракет кылат. Биз бияка келгенден кийин Америка жөнүндө ушинтип айтып беребиз. Мындай жер бар экен, андай экен депчи. Программанын алкагында, мисалы Кыргызстандан сен теңдүү балдар, кыздар, Кыргызстандан десек да, ошол Оштон канча бала барды? Анан жалаң эле бул программа мектеп окуучуларына арналганбы же чоңдор дагы барса болобу? Ошол боюнча дагы айта кетсең да. Бул программага Кыргызстан боюнча менин убагымда ар бир жылы студенттердин саны көбөйөт же азаят. Мисалы, мен учуп атканда мен менен 81 студент учуп кетти кошо. Ошол Кыргызстан боюнча. Ал жака ошол 9-10 класста окуган окуучулар бара алат. Только жана мисалы биринчи колледждин биринчи курсунда окуган студенттер бара алат. Жашы ошол эгерде
ошибаться этпесем 15 жаштан 17 жашка чейин участвовать эте алам. Америкада акысыз окуунун ар кандай жолдору бар экенин айтып өттүңүздөр. Эми ошол акысыз окууга илинүү үчүн эмне кылуу керек? Анан Кыргызстанда отуруп алып деле ошол жаштар ошол программаларга, окууларга түз тапшырса болобу? Коронавирустан кийин баардыгы онлайн болуп кетпеди. Даже мына Flex деле мурун ушундай өздөрү келип тест алса, азыр онлайн өтөт. Биринчи, экинчи турлары онлайн өтүп калган. Ошо үйдө эле отуруп, интернетти использовать этип эле ар түрдүү программаларга бере берсе болот өзүчө. Мындай изденип көрсө чыгат аябай көп андай. Даже ушул жерде эле отуруп, американский университеттерге эле берип, резюмелерди толтуруп, эссе жазып жиберсе болот да. Биринчиден Flex'те өтүш гарантированный эмес, эч кандай бирдемке кылсаң өтүп кетесиң дегендей условиялар деле жок. Бул сизден баардыгы зависит этет. Анан Flex эмнеге кызыгат? Бул сиздин кандай адамсыз? Сиз лидерлик сапаттарыңыз барбы? Кандай кырдаалдарда, мына кыйын кырдаалдарда өзүң кантип алып жүрөсүң? Эмне кыла аласың? Ошолорду карайт да. Ыктыярчылык менен заниматься этиш керек деп совет бермекмин. Азыр мына Ошто кайсы жерде болбоңуз, азыр Кыргызстанда көбөйүп баратат ар түрдүү организациялар, мисалы эко организациялар болот. Ошолорго барып жардам берип, эмне кыла алам депчи, мындай адамдар менен сүйлөшүп үйрөнүп, бул эми жөн гана Flex'ке эмес, в целом жашооңузда керек болот да, баягы иштерге иштеп атканда мындай кандай адам экенин карайт да сиздичи. Мектебинде кандай өзгөчөлүктөр бар экенин байкадыңыз? Биздин мектептерде, эми сиз азыр мектеп окуучусу экенсиз да. Ооба, азыр мен 11 класста окуйм. Өзүм эле мектебимде ал жакта ошол мектеп мен культурный шогунун бири болду. Мектепте китеп жок. Мындай мисалы биз математика деген китептер менен окуйбуз, ал жакта китеп жок, только ноутбук болот, ушундай кичинекей бир Chromebook деп коет аны. Ушундай кичинекей окуучуларга ылайыктаган ноутбук менен гана иштейсиз да. Эми китеп окусаңыз болот, бирок мындай предметный китептер болбойт да. Только ноутбук менен иштейсиз. Сабак кылсаңыз дагы, домашний заданиялар, бүт үй тапшырмаларды ошо ноутбуктан тапшырасыз. Мектепте 2000 студент болсо, ошо 2000 ар биринде ошо ноутбугу болот. Ошонусу аябай жакты. Жана мектепте сиз өзүңүз тандайсыз, кайсыл предметти окугуңуз келсе ошону. Мисалы мен көбүрөөк искусствого кызыксам, ошо артты, сүрөт тартууларды алам. Эгерде математикага кызыксам, математиканы алам. Кызыкпасам албайм. Ошондой адам акшыда мындай кичинеңизден сиздин тандооңузга көп көңүл бурат экен да. Мындай сен чындап эмнени каалайсың, а сен эмнени каалайсың депчи. Ошонусу жакты. Ошонусу мындай отличаться этет экен да. Азыр сиз мектепте окуп атам 11 класста дедиңизби, Ошто, Анан алдыдагы планыңыз боюнча сурагым келип атат да. Кандай максаттарыңыз бар? Анан окууну ошо ийгиликтүү аяктап алып, кайра чет жакка чыгып кетсем деген ойдо турасызбы? Же болбосо бул жакта эле бир Борбор Азияга керектүү бир долбоорлорду ишке ашырып, ошол жактан көрүп келген нерселериңиздин таасиринде бул жакта эле жүрсөм деген кыялыңыз же максатыңыз барбы? Негизи эле пландарыңыз боюнча бөлүшсөңүз. Бул Flex'ин дагы бир кандай десем жакшы жери, бул биз келгенде биз сөзсүз бир долбоорду ишке ашырышыбыз керек да. Жөн эле келип отуруп калбайчы. Мисалы болсо бир команда болсо Flex'тен Ошто мусорларды собирать этип, тазалап, ошондой бир долбоорду ишке ашырды. Мен как флексер жана ошондой эле ушул Оштон представители болом. Ушул 2022-23 жылга келгенде ар бир региондун өздөрүнүн представительдери болот да. Анан мен ушул как Оштон представители катары өзүм долбоордун лидери болом. H2O деп, Helpers to Osh деп кыргызча айтканда ошо Оштон жардамчылары деген долбоор бар. Ошонун долбоор менен мындай мисалы Ошто кандай проблемалар болотсо ошолорду решать этип, же мисалы мусор көбөйөтсө мусорларды собирать этип тазалап, жаштар үчүн ар түрдүү тренингтерди өткөзүп, Америкада жүргөндө менде мындай патриоттук сезим аябай
ойгонду да. Аябай Кыргызстан жөнүндө сүйлөгүм келипчи, мына мен кыргыз болом, мындай деп концерттерге барсам да адамдар сурайт да, сен кимсиң депчи, негизинде сен мындай азиат болуп көрүнүп турасың, бирок орусча сүйлөп атасың депчи. Анан ошондо кызыккан адамдарга айтып берип, мындай патриоттук, мындай өлкөмө сүйүү өстү да. Анан мен ойлодум, ушул жерде эле калып калсамбы депчи. Эми может быть чет өлкөгө чыгышым деле мүмкүн, окуу жакшы окуу болуп калса, анан кийин кайра эле ушул Кыргызстанда жашоо өмүрүмү өткөзгүм келет деген максаттарым бар. Акыркы суроону берейин, анда убактыбыз да жыйынтыкталып атат да. Азыр сен деле олку солку ойдо тура турбайсыңбы? Кетсемби, кетпесемби деген. Сен сыяктуу ошондой мындай ары же бери чече албай турган жаштарга кандай кеңеш берет элең? Ошолордун бири болуп туруп. Мен эмнени айтат элем, бул жөн эле изденип бериш керек. Эч мындай мен билбейм эмне кылышты деп эле отуруп албаш керек. Мен азыр билбейм, бирок ошого аракет кылып, мисалы, кандай университеттер бар Кыргызстанда, кандай университеттер чет өлкөдө бар, аларга эмне кылыш керек, эмне деген документтер керек, эмне деген тест керек деп ошолорду изучать этип атам. Мисалы, чет өлкөгө чыксаңыз, эми ал окуу кымбат да, мындай эгерде акча төлөп окуйм десеңизчи. Анан мен өзү карапайым эле үй бүлөдөн болгон үчүн мындай, мисалы, жолдорун издеп табатам азыр. Мисалы, стипендия бере турган окуу жайлар бар. Ошолорду дагы караштырыпчы, издене берип, апам айтат да дайыма, издене бер, изденсең чыгат депчи. Ошого азыр ушинтип издене эле отурам, билим деп эле. Башкаларга деле изденгиле дейсиң. Ооба, башкаларга деле изденгиле, жөн эле отуруп калбай, эчтекени билбей отуруп калбай эле, билим ала бергиле, эч токтобогула десем болот. Рахмат, Мерим. Окууларыңызга ийгилик каалайбыз. Чоң ийгиликтерди багындырыңыз. Биз Мерим менен болгон маегибизди жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.